Саламатсыздарбы, Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз өзүбүздүн сайтыбызда, өзүбүздүн социалдык тармактардагы каналдарыбызда кезектеги цензурасыз маегибизди баштамакчыбыз. Ал эми цензурасыз маектин бүгүнкү коногу, учурдагы коногу депутат, Конституциянын атасы деп аталып келген Өмүрбек Текебаев. Куш келипсиз биздин студиябызга. Баштаганда эле ушул сиздин ишмердүүлүгүңүзгө токтололу. Эми мага чейин деле, бизге чейин деле көптөр сурап келген болуш керек. Азыркы этапта көрүнбөй кеттиңиз саясат айдыңында. Бул шайлоодон кийин немен алек болуп атасыз? Биринчиден, сиздердин көрөрмандарыңыздарды кирип келген жаңы жыл менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Ийгиликтер болсун ар бирибиздин иштерибизде. Шайлоолордон кийин биз тыныгуу жарыяладык. Мындай тыныгуу перезагрузка кылыш үчүн сөзсүз керек. Шайлоодон кийин Айса Айтбаевна Сасыкбаева мага телефондон бир пост аңгеме жөнөтүптүр. Ошону кыскача айтып берип коеюн. Маанисиз. Бир киши сарайда, чөп сакталган сарайда саатын жоготуп алыптыр. Басы кымбат болбогону менен, ал атасынан калган, ошон үчүн мындай балуу. Эски саат болгону менен балуу саат экен. Анан кечке ушу бешиликти виланы алып алып, чачып ушу издеп таппаптыр. Анан чарчап турса, 2-3 бала айылда өтүп кетип аткан экен, чакырып, силерге мынча доллар акча берем. Саатымды таап бергиле дептир. Балдар чурулдап, агынчаң тополоң кылып издеп табышып каптыр. Анан бир кичинекей бала кетип атып, байке, сер дейт да, сер деп. Мен да издеп көрсөм болобу, мага шанс бериңизчи дептир. Анан караса, кичинекей бир жигит экен, бала экен. Анан эми ушул тапмак беле, биз таппаганды деп, мейли издесең изде дептир. Анан кирип кетиптир сарайга. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле ошол саатты көтөрүп чыгып келиптир. Анан таң калыштыр бар. Эмне кылдың, кантип таптың деп. Ал бала айтты, мен эч нерсе кылган жокмун дептир. Барып бурчта уун чыкпай отурдум дептир. Анан тып-тынч болгондо тык 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 деп саат угулду эле, анан ошол жерден барып алып алдым дептир. Белки ызы-чуу кылып, кыйкырышып издесе сааттын үнү кылбайт да. Бул Асянын жөнөткөнү кээде перерив кылышың керек. Өзүңдүн жүрөгүңдүн сокконун, жан дүйнөңдүн сокконун угушуң керек. Дүйнөдө эмне болуп атканын бир сыйра мындай карап чыгышың керек дагы, анан туура чечим кабыл алышың керек. Ызы-чуу менен негизги чечимди, негизги баалуулукту мындай байкабай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз январдын 15-ине чейин танапис деп жарыялаганбыз партияда, бирок болбой журналисттер бүгүн чакырып мени челден чыгарышты. Эми жана баланы сааты тыңшагандай болуп, азыр сиз коомчулукту тыңшагап отурасыздар да. Анан кийин өткөн кеткенде тараза салып дегендей. Эми ушунча тарыхы бар Атамекен партиясы өткөн шайлоодо эмне үчүн ийгилик жаратылган жок? Анын себептери көп. Эң негизгиси шайлоонун жыйынтыгын санак убагында эмес, андан кийин да бурмалоолор болду. Жүргүзүлгөн сурамжылоолор боюнча, ийлимдин эрежеси менен жүргүзүлгөн сурамжылоолор боюнча биздин партия сөзсүз парламентке келиш керек эле. Өтпөйт деп турган 3 партия акыркы бир жумада көп добуш алып кетишти. Бул финансылык ресурстан анан анча-мынча жерде ошол фальсификациянын жыйынтыгынан болду деп эсептейм. Эми сиздер ошол жерде мыйзамдын бузуулар болду, туура эмес иштер болду деп атасыздар, бирок ошол эле маалда жанагы шайлоо бүтөөрү менен эртеңки күнү эле жана санактын жыйынтыктары, добуштун алгачкы жыйынтыктары чыгып баштаганда сиздер аягына чейин турабыз дегенсиздер, ошону биз жокко чыгарышыбыз керек дегенсиздер, бирок аягына чейин турган жоксуздар. Эми согуш кылмак белек, эми биз өзүбүздүн оюбузду айттык. Эсептөөлөр байкоочулар жок өттү.
Кээ бир жерлерде байкоочуларды сүрүп чыгарды, кээ бир жерлерде алдоо жолу менен кийин эсептейбиз деп урналарды алып кетти. Мыйзам боюнча байкоочусу жок өткөн санак мыйзамсыз деп жарыяланат. Кыргызстанда 30%-тен ашык шайлоо участоктарында санак байкоочусуз жок жүрдү. Эми азыр жаманбы жакшы парламентке мыйзамдыгы жөнүндө да, мисалы ошол эле Болот Темиров иликтөөсүндө байкоочулары бар жерде ата мекен 1,5%ке көп алды. Байкоочуларды чыгарып жиберген жерде эле санаа катыштырбаган жерде 1,5% азалды. Байкоочусу жок жерде бийликтин деп аткан партияларга добуштар кошулуп көбөйүп кетти. Байкоочусу бар жерлерде алардык аз эле. Эгер ошоларды эсепке алганда эле биздин 3%-ибиз удалып кеткен болуп атпайбы? Анан биз позициябызды айттык, бааны бердик. Эми бул жерде калайсызбы? Парламент келди. Мындайча айтканда, бийликти жүргүзүүгө легитимдүү мүмкүнчүлүк болду. Президентибиз бар. Буга чейин жанагы мөөнөтүн улам узартып келген 6-чакырылыштын ордунда мыйзамдуу түрдө келген легитимдүү парламентибиз бар. Кайсы бир деңгээлде бизге стабилдүүлүк келди да. Жашоо стабилдүү болду да. Калайсызбы? Мыйзамдары кабыл алынат, баягы социалдык маселелер, эми саясий кризис чечилди да. Саясий кризис убактылуу чечилди. Убактылуу ойлойсуз. Эми аны убакыт көргөзөт. Мен азыр чечилди да, бүгүнкү күнү чечилип турат. Бул жерден бизде утушка ээ болдук. Эртең эмне болот, аны мен теге айта албайм. Эми парламент керек, шайлоо керек. Жаманбы жакшыбы ал өттү. Эми андан ары иштеш керек. Эми ушул жерден да биздеги стабилдүүлүктү айтып атканда сөзсүз түрдө Казакстандагы окуяларды эске алабыз да. Азыр Казакстанда мына 1 апта болуп калды дейли. Орой айтканда канча күндөн бери ызы чуу болуп атат, ал эмес ок атылып адамдар өлүп атат. Буну биз 2005 жылдан бери бир нече жол баштан өткөрдүк. Эми ушул экөөнү алганда Казакстандагы окуя менен Кыргызстандагы окуяда параллель жүргүзсө болобу? Окшоштуктары, кемчиликтери же айырмачылыктары. Кандай параллелдер бар? Мен биринчи Казакстандагы элдик көтөрүлүштүн себеби жөнүндө айткым келет. Казакстан территориясы боюнча эң чоң өлкөлөрдүн катарына кирет. Франциядан 5 эсе чоң. Ошол жердин алдында эбегейсиз кен байлык бар. Уран, бул энергиянын булагы 3-чү орунда турат дүйнөдө. Көмүр, газ, нефть, алтын жана башка түштүү металлдар. Эли аз. Алар жыргап жашаш керек. Бирок 30 жылдан бери жеке адамдын бийлиги орнап, анын үй бүлөсүнүн жакындарынын гана заманы болуп жатат. Улуттук байлыктар адилетсиз бөлүшүлүп атат. Мейли Назарбаевдин тууган уругу деле казак, алар алса бир жөн. Чет элге алып чыгарып кетсе да бир жөн. Чет элдик компанияларга текеден арзан сатылып кетип атат. Ага Казакстандын эли нааразы болуп, 11-жылы жаңы өзөндөктөр чыккан. Кытай компанияларына каршы. Чет элдиктер айлыкты бир нечеси көп алат. Биз өзүбүздүн жерибизде туруп, өзүбүздүн байлыгыбызды аларга казып бергенбиз, алардан бир нечеси аз алабыз. Быйылкы көтөрүлүш дагы жаңы өзөндөн башталды. 10 жылдан кийин. Аны дүрт этип бүткүл Казакстан бир заматта, бир күндө стихиялуу түрдө колдоп чыкты. Эмне үчүн? Эң адамдын сезимтал күчтүү сезими бул улуттук ар-намыс. Бир үйдүн мүзү сынса, 1000 үйдүн мүзү зымырайт дегендей бир паста тарайт. Жаңы өзөндөктөр быйыл суюк газдын баасы 9 теңгеден 50 теңгеден 120 теңгеге көтөрүлгөн үчүн чыккан жок. 120 теңгеси бисчесинен 20 сом болот экен. Биз $1 деле бензин куюп жүрбөйбүз, туурабы? Унчукпай эле. Антин чыккан жок. Алардын күйгөнү биздин жерибиз болсо,
газды өзүбүз казып чыгарып берип атса, пайданы көргөн чет элдик болсо, анан эки эсе баа көтөрүлсө, эки эсе пайданы биз көрбөй, эл көрбөй. Ошол чет элдик көрүп атат. Эмне үчүн көтөрүлөт деп улуттук намысты козгошту. Ошон үчүн 1000 үйдүн мөөзү сыздап, Казакстан бир күндө көтөрүлдү. Көтөрүлбөйт деген, момун деген, токпейил деген казактар бир күндө көтөрүлдү. Бул менен мен айткым келет. Казактар жеке өзүм билем деп тар адамдардын кызыкчылыгына байлыкты тоноогонго, чет элдиктерге сатканга да каршы чыгышты. Эки сезим, улуттук ар намыс, анын адилеттүүлүк сезими казактарды көтөрүлүшкө алып чыкты. Бирок окшош жагы бул жагы окшош болгон. Бизде деле ошол сыяктуу болуп, улуттук намыс менен көтөрүлүп чыгып аттык да. Буга чейинки окуяларды эске ала турган болсок. Бирок бизде, мисалы, сиз баштаган оппозиция бар эле да, ошол 2005-ти ала турган болсок, 2010-ду ала турган болсок. Буларда мындай караганда лидер жок. Анан кийин, мисалы, биз жогоруда айткандай, кимдир бирөө өзүнүн чөлкөмүн көтөрүп чыкты, өзүнүн областын, районун, айылын көтөрүп чыкты. Ошентип топтолуп келип туруп 2005-жылы биринчи жолу окуя болду. Анан 2010-жылы баягыдан үлгү алып калган эл бат эле чогулуп келди да, 2020-жылы бир түндө өзгөрүп кетти. Эми Казакстанда болсо лидер жок туруп, ушул килейген өзүңүз айтмакчы эң ири мамлекет болгон Казакстанда бат эле бутка туруп кетишкен. Мындайча нааразы калктын бирге калгандыгына бир сырттан күчтөр барбы? Же болбосо кандайдыр бир ненин таасири болушу мүмкүн? Кантип бат эле ишке ашырып жиберишти? Лидер жок боло турган шартта. Өлкөдө реалдуу альтернативалык күч болуш керек. Реалдуу оппозициялык күч болуш керек. Реалдуу оппозициялык күч бул улуттук байлык. Казактын жеринин алдында байлык болгону менен, казактын жеринин үстүндө мындай байлык жок. Назарбаев нүбүлөлүк бийлиги оппоненттерди бешиктен бели чыга электе жоготуп, өлтүргөнүн өлтүрүп, камаганын камап, чет элге кууганын кууп, саясий талааны отоп салган. Ошентип аларды реалдуу бүткүл казактар тааныган, ишенген, авторитеттүү саясатчылар жана саясат күч жок болду. Казак көчмөн эл. Көчмөн эл алыска жолго чыкканда ат менен жана бир жеке атты жетелеп алат. Ат алмаштырат деп коет. Чарчаганда ат алмаштырат. Саясий системада да ушундай болуш керек. Бүгүнкү өкмөт, бүгүнкү бийлик анын жанында ошондой эле тапталган, ошондой эле шайланган. Керек болсо атты алмаштырып, ошо эл отуруп, чарчаганды четке коюп кете бере тургандай саясий күчтөр болуш керек. Токаев отургузду. Ошондой альтернативалык деп атпайбы, күч жок болгон үчүн эл карайлап калды. Көтөрүлүп чыкты, шаар, район болуп. Баарын башын бириктирип, алардын каалоолорун системалаштырып, бийликтин алдына коюп, алар менен сүйлөшүүнү жүргүзө турган адам болгон жок. Бийликтүү адам болгон жок. Ошондуктан бул көтөрүлүш мындай токтоп, какап калды деп коет да, токтоп калды. И провокаторлор пайдаланып, андан бийлик пайдаланып, азыр күч колдонуу жолуна өттү. Менин жеке оюм, казак эли да, кыргыздар да эле чындыкты, эркиндикти сүйгөн намыстуу эл. Алар да өз байлыгына өзлөрү ээ болуш керек, өз тагдырына өзлөрү ээ болуш керек. Бирөө бирөөнүн менчиги болбош керек. Эми бир кырдаал. Айырмасы ушулда, айырмасы бизде ошондой күчтөр ар дайым болгон, тең ата күчтөр болгон. Мунусу болбосо экинчиси менен эл ээрчип жетелешип кете бере турган. Бийлик менен тең ата сүйлөшө турган адамдар болгон. Оппозициялык күчтөр болгон. Казакстанда мына ошол жок болгон үчүн мына бүгүнкү кырдаал жаралып отурат. Бирок эң негизги бир артыкчылык бар. Бул Казакстандын бүгүнкү кырдаалдагы геосаясий орду. Картаны карасаңар,
эбегейсиз Россиянын ортосунда тең бөлүп турат. Тең бөлүп турат. Россия үчүн Казакстан стратегиялык маанилүү. Россия туш тарабынан душмандары кучап калды. Путин бир нече жыл мурун айтты. Ушундай айтты, эскертти. Эгер Россияны бөлүп жарып жоготобуз деп атасыңар, эгер Россия жок болсо, мен үчүн адамзат бир тиги. Дүйнөнүн кереги жок. Өзүм менен кошо, Россия менен кошо барыңарды жарам. Бомба менен деп айткан. Булардын стратегиясы, доктринасы ушундай. Ошон үчүн мынакей НАТО босогомо келип калды. Украинаны НАТОга алган атасыңар деп, ал батышка, Европа менен Америкага ультиматум койду. Токтотосуң, тотпосоңор мен керек болсо согуш кылам деди. Ушинтип айтты. Военно-технический ответ берем деди да. Керек болсо согуш кылам деди. Аскеринин бир бөлүгүн жыйнап Украина жакка алып барып коюп койду. Эме элестет. Орустар батыштан коркунуч келет экен деп аякты күтүп турса согушам деп. Бир түндө тарс этип бомба коросунан жарылды. Казакстанды ким жарганын казак бийлиги да, орустар да, биз да билбей калдык. Бул бир күндө 4-нөн 5-ине караган түн үчүнчү күч болушу мүмкүн беле? Вот жарылды. Анан кийин мына сенин реакцияң. Башка бирөө болушу мүмкүн үчүнчү күч деп. Баары ошентип ойлоду. Муну үчүнчү күч пайдаланып кетиши, болбосо да үчүнчү күч пайдаланып кетиши мүмкүн деди. Сириядан, Апкаткадан өтүп согушуп келген адамдар эң көп Казакстанда. Билесиң, казактар үй бүлөсү менен барып согушуп келгендер да. Эгер бир-эки жума тартипсиздик болсо, бүт түркчө сүйлөгөн, орусча сүйлөгөн, Сириядан, Ирактан, Ливиядан, Апкаткадан өткөндөрдүн баары берге келип согуш чыгып кетиши мүмкүн. Баары ушинтип ойлоду. Биринчи кезекте орустар ойлоду. Америка бар деп душман. Бомбаны бизи күтпөгөн жактан короодон жарды. Деди дагы. Ошон үчүн анын реакциясы жанагындай болду. ОДКБ уставында каралбаса дагы Казакстанга аскерлерди киргизебиз. Казактар өзү эптей албай калды деди да. Ошондуктан бул чечим Россия мамлекетинин бүтүндүгүн сактап калыш, ошол маселеде Казакстандын геосаясий ордунан улам болуп жатат. Ал эми Кыргызстан эң четтеги бурчтагы кичинекей өлкө болгон үчүн бизде анчалык кызыктуу биз Россияга биздин бар жок экенибиздей коркунуч туудурбагандыгыбыз үчүн мындай реакция алар жасашкан эмес. Айырмасына геосаясий Россиянын тагдырындагы геосаясий ордубузда дагы. Эми азыркы этапта ошол ОДКБ деп коелу, орусча эле. ОДКБнын аскерлерин суранып атышат. Анан кийин эгерде аларды киргизе турган болсок, бүгүн эле ошол аракетке каршы чыккан активисттер, коомдук активисттер ишмерлердин айтымында, эгер антип киргизе турган болсок, бул прецедент болот. Эгер эртең бизде дагы кандайдыр бир толкундоолор болуп калса, эми сөзсүз эле бийликти алмаштыруу эмес, митингдер болот, акциялар болот, ошондой болуп калса, ОДКБ келип кийлигиш баштайт. Анткени бул сырттан келген күчкө лайыкталган аскердик. Ооба, эгер бирикме, бирок ички иштерге кийлигишип атат. Ооба, бийликтегилер бир-эки объектин жарып террористтер келди деп чакыра бериши мүмкүн. Ал жагы бар. Бирок мен жана айткандай, Россиянын тагдырына биздин геосаясий таасирибиз Казакстандыкына караганда мындай аз. Россия деле көрүнгөн жерге мындай бастырып кирип өзүнүн дүйнөлүк репутациясын мындай жоготкусу дагы келбейт. Бул биринчиден. Экинчиден, Россия үчүн Казакстан абдан чоң мааниге ээ. Ал жер Казакстандын тынччылыгы. Бирок мен бир нерсени айткым келет казак туугандарга. Ынтымакты жоготпош керек. Мамлекеттин бүтүндүгүн жоготпош керек, Украинадай болупчу. Суверендүүлүктү жоготпош керек. Ал үчүн жоопкерчиликтер эл гана эмес, биринчи кезекте бийликтегилер. Президент Такаев жана башкалар. Алар элин коркутуп,
аскер менен сүргана көргөзбөстөн элге реалдуу саясий трансформациянын жол картасын көргөзүш керек, планын көргөзүш керек. Биз моундай өзгөртүүлөрдү жасайбыз. Лидер жок эл угабы ошону? Эми ынандырып айтса болот, официалдуу лидер Такаевда. Мына силер кааладыңар мындай кылабыз, тигил мындай болот. Жер байлыгыбыз мындай иштейт, мынчасы элге калат, мынчасы республикалык бюджетке кетет деп, мындай ынандырып сүйлөп реформаларга барыш керек. Күч менен колдонуп, элди убактылуу гана токтото аласың. Алардын намысы чет элдик аскерлер кирип, аларды мындай басып тынчтык орнотобуз десе, алардын намысы дагы кор болот. Дагы жанагындай протесттик потенциал чыңалат. Согушту кабыл атпайлыбы, жанагы сырттан келип тажрыйбасы бар. Мындайча айтканда канды көрүп келген адамдарды атпайлыбы? Сиз жанагы Сирияда жакынкы чыгышта согуштук аракеттерге катышып келгендер бар деп. Эгер ал шарт менен ала турган болсо, ОДКБнын киргени пайдалуу болуп калабы? Жок, мен пайдалуу деген жокмун. Россия үчүн Казакстан канчалык маанилүү экенин гана мен баса белгилегим келди да. Эми бизде азыр кошуна мамлекетпиз, ал эмес күйүүчү майлоочу майлар эң негизги каражат ошол Казакстан аркылуу келет. Транзит менен болсо дагычы. Мисалы Россиядан сатып алганда да Казакстан аркылуу өтөт. Эми ушул шартта Казакстандык абал бизге канчалык таасир берет? Экономикалык жактан, саясий жагын эске албаганда. Эми эл аралык мамилелерде мындай бир нече аныктоочу компоненти болот да. Бул прагматикалык, биз эмне алабыз деген. Экинчи бул идеологиялык. Бизде Казакстанда демократия болгону мен жеке оюмда пайдалуу. Казактар дагы эркин, адилет коомдо жашаш керек. Бул мындай идеологиялык жактан. Прагматикалык жактан кандай жашаса ошондой жашасын. Казакстанда тынччылык болсо, соода сатыгыбыз жүрүп турса, Казакстанда иштеген 100 миң кыргыз, 100 миңдеген кыргыздар жакшы акча таап Кыргызстанга жөнөтүп турса, бизге керек деген. Бул прагматикалык ой да. Россияда демократия барбы жокпу, эмне кыласың? Путин кандай башкарса, ошондой башкарсын. Ошол жерде иштеген миллион кыргыз жакшы акча иштеп таап Кыргызстанга жөнөтүп турса, биздин товарларыбыз аякта сатылып турса деген бул прагматикалык биздин кызыкчылыгыбыз да. Анан ошол эки кызыкчылыкты мисалы ар дайым дал келе бербейт. Биз кайсынысын приоритет деп тандап алабыз, биз чечишибиз керек. Биздин саясат, тышкы саясат ушунда да. Анан идея деп, башка максат деп, анан кийин ал жакта бир аз дезорганизация болуп, экономикалык байланыштар, экономика начарласа, биздин товарлар, импорт товарлар кымбаттайт. Биздин товарлар экспорттолуп ал жакка аз өтүп калат, анткени алардын мүмкүнчүлүгү азаят да. Ошондуктан сырткы саясатта приоритети дейт. Биз кайсынысын тандап алышыбыз керек, мындай өзүбүз чечишибиз керек, деп эсептейм. Өзүбүз чечкенде эми буну жалпы коомчулук чечкени менен чечимди чыгарган адамдар бар да. Биздин көз карашыбызда кайсыл чечимге туура болот бизге? Муну президент менен парламент чечет. Мен айттым кайсыл чечим туура болот. Айттым жана Казак өкмөтү аскер күчүнө таянбастан реалдуу саясий реформаларга барыш керек. Чыр-чатагы жок, тынчтык жолу менен. Ошондо алардын экономикасы да жабырланбайт, саясий стабилдүүлүк болот, биздин мамилелер дагы өсүп өнүгөт. Азыркы тапта мисалы буга чейинки аралыкта Назарбаев бийликти Токаевге өткөрүп берди. Расмий өткөрүп берди дагы өзү жанагы коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп калды. Мына кечинки окуядан кийин коопсуздук төрагасынан дагы кетип, коопсуздук кеңешинин төрагасы дагы Токаев өзү болду. Бул шартта биз Назарбаевди чындап бийликтен кетти деп айта алабызбы, же дагы деле сыртта туруп башкаруусун жүргүзүп атабы? 30 жыл иштегенде жана тамырлап кеткен да. Иш жүзүндө Назарбаев кеткен эмес. Такаев да, саясий партияларда, парламентте бул марионеттик Назарбаев уккан, ошонун эркин аткарган органдар болгон. Ошон үчүн эл чал кет деп
бүгүнкү бийликте эмес, Назарбаев да айтып атат да. Алардан тазаланыш керек. Эми тазаланган бул жана иллюстрация деп коет. Шайлоо жолдору менен тазаланса болот. Чек коюу жолу менен тазаланса болот. Кылмыш жообуна тартуу жолу менен тазаланса болот. Эми ал жолду казак туугандар өзүлөрү тандап алыш керек. Жок, бүгүнкү күндө рулда ким отурат? Токаев же Назарбаев? Эми бүгүнкү күн Назарбаев, бүгүнкү күн Такаев да. Бирок анын адамдары бардык жерде бар да. Алардын кызыкчылыктары бар жеке. Эл алдында жоопкерчилиги бар. Ошондуктан алар баары бир тизгинди берсе да чылбыр эски саясатты жүргүзө берет. Ошон үчүн саясий трансформация болуп, системаны өзгөртүп, шайлоо жолу менен бир сыйра тазалап алыш керек. Тактоочу айтып атам да, мисалы Текебаев деп турам го. Мисалы Назарбаев кетти, өткөрүп берди. Чындап эле бийликтен кеттүү, саясаттан кеттүү, же болбосо тизгинди кармап деле отурабы, же чылбырды кармап. Айтпадым, анын адамдардын баары системада отурат да. Алардын кызыкчылыктары бар. Тазаламайынча эл да ынанбайт, саясатта кескин өзгөрбөйт. Демек, дали эле саясат жүрүп тур. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун. Өзүбүздүн саясатка келели. 15 январда сиздин партияңыз тыныгуудан чыгат. Аракеттериңиздер кандай болот? Ички саясаттабы, же болбосо аны 15 январдан кийин көрөбүз. Кеңешебиз, план программабызды тактайбыз. Анын өзүнчө презентациялайбыз. Азыр айтышет да. Но бирок биз бар болобуз, биз иштейбиз. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап жатабыз. Аны алып барган мен Эрмек Токуров болом. Ал эми коногу Сатамекен партиясынын төрагасы, Конституциянын атасы аталып келген Өмүрбек Текебаев болду.